Салам достор, барыңыздар менен амандашып, чай кайнаганча 10 мүнөт подкастын баштадык. Аты жөнүм Аку жана сиздер менен чогуу 10 мүнөт бою бүгүн мээнин иштешин кантип жакшыртыш керек деген теманын тегерегинде сөз кылган турабыз. Кош келиңиздер жана бүгүнкү ушул мүнөттөр аралыгында, бүгүнкү саат аралыгында сиздер менен чогуу керектүү маалыматтардын баардыгын бөлүшөм, андыктан алыстабаңыздар. Мээнин иштешин кантип жакшыртам? Мээм иштебей калды да деп атсаңыз, анда бүгүнкү подкаст сиз үчүн. Сөзсүз түрдө достор, дароо эле ылдый жакка комментарий жазып коюңузчу. Унутчаксызбы? Мээни кантип машыктырса болот? Негизи мээңизди машыктырасызбы? Мына ушундай баардык суроолорго өзүңүздүн жообуңузду, өзүңүздүн оюңузду ылдый жакка жаза бериңиз, кубанычта болобуз. Ал үчүн +1 301 760 60 70 WhatsApp сандары кызматта. +1 301 760 60 70 сандары. Мен болсом бүгүн сиздер менен мээни машыктырууну жөнүндө сөз кылалычы. Чындыгында биздин мээбиз абдан татаал орган. Ал ой менен дененин көзөмөлдөөчүсү. Ойду жана денени. Бирок аны сөзмө-сөз дайыма иштетип туруш керек да. Кантип? Биздин кеңешибиз денеңизди гана эмес, мээни дагы машыктырып туруу. Бул тууралуу анда кененирээк. Бала чакта, өспүрүм куракта, мектепте окуп жүргөндө, студент кезде деги эле ушул курактарда биз көп нерсеге кызыккандыктан мээге жаңы жаңылыктар көп келип турат да. Тигини көрөсүң, муну көрөсүң, үйрөнөсүң айтор. Бирок убакыт өтөт. Жыл өткөн сайын жашообуз бир түрдүү боло баштайт. Бир учурда мээнин кабыгынын ойлонуучу процесстерин активдештириш үчүн жаңылык издеш керек болуп калат. Ошондуктан стандарттан сырт ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү жаңы ыкмалар жана жаңы жолдор менен чечкенге үйрөнгөн мээни машыктырат. Кызыкпы? Мээни машыктырганда эмне болот негизи? Эмне үчүн машыктырыш керек? Мен, сиз ойлонуп жатканда 10-15 миллиард нейрон камтылган баш мээде процесс жүрөт. Элестетиңиз, 15 миллиард нейрон. Элестетип көрсөңүз, ымыркай төрөлгөндө эле баш мээнин кыртыштарынын баардыгы калыптанган болот экен. Анан адамдын мээсинин салмагы бою өсүп өрчүгөн сайын улам чоңое берет. Изилдөөчүлөр адамдын мээси ага талап койгон сайын өсүп турат деп таң калыштуу ачылыш жасашкан. Көрсө, мээни машыктыруу дененикине эле окшош экен да. Аны канчалык машыктырсаң, мээң ошончолук чоңоет. Эгерде биз мээбизди машыктырбай койсок, анда эмне болот? Эгер мээнин клеткаларын пайдаланбаса, алар өлө баштайт. Мээге кислород аз жетип, начар иштейт, бул факт. Пайдаланыңыз же жоготуп жибересиз. Билген, көргөн маалыматтарды убагында колдонбосоңуз, баардыгын жоготуп жибересиз. Ошондуктан колдон келишинче мээңизди машыктырыңыз. Эмне кылыш керек? Сыналгыны өчүрүп китеп окуй баштаңыз. Пазл чогултуңуз, жаңы тил үйрөнүңүз, жаңы хобби табыңыз. Көрүп эстеп калууду жакшыртыш үчүн жаңы дене көнүгүүлөрүн же оюндарды үйрөнүңүз. Жумушка же окууга барган маршрутуңузду өзгөртүңүз. Үстөмдүк кылган колуңузду алмаштырыңыз. Оңолой болсоңуз, сологой болуп көрүңүз бир күн. Эгер сиз сологой болсоңуз, анда оңолой болуңуз, айтор ушундай. Анда эмесе достор, келиңиздер чогуу мээни машыктыралы. Мээ үчүн пайдалуу эмне? Мээни кантип жакшыртып иштесе болот? Бул тууралуу бир нече кеңештерди карайлы. Сиз дагы өзүңүздүн жеке жашооңузда кандайдыр бир тажрыйба бар болсо, ылдый жакка жазып коюңуз. Жогоруда айтылгандардын тышкары физикалык көнүгүүлөр дагы абдан пайдалуу. Дененин үзгүлтүксүз кыймылынан улам мээ же нейрондорду байланыштырчу синапстардын көлөмү чоңое баштайт. Мээ клеткалары кеңейет, алардын ортосунда жаңы байламталар түзүлөт. Жакшы иштеген жүрөк мээни ар дайым кычкылтек жана глюкоза менен камсыздап, токсиндерден арылып турат. Эгер киши таза абада көбүрөөк болсо, эң керектүү болгон D витамини менен дагы камсыз болот. Ошондой эле көп кыйналбай эле физикалык форманы дагы кантип сактаса болот? Жаңы физикалык көнүгүүлөрдү жасаганга аракет кылыңыз, аны ар кандай жол менен аткарыңыз. Ошондо калыптанып жаткан клеткалардын туура түзүлүшүнө мүмкүнчүлүк бересиз. Мисалы, эгерде сизге жер казган жакса, анда жакшы көргөн ишиңизди аткарып жатып, жаңы кишилер менен таанышканга мүмкүн болгон жерди көздөй жөнөңүз. Башкысы, кылган ишиңизден рахат алыңыз. Көнүгүүнүн эффективдүүлүгү жогорулайт, ошондой эле мээ үчүн дагы жакшы. Экинчи дагы бир кеңеш, бул кыймыл аракеттин жардамы менен эстеп калуу. Аталган ыкманын эффективдүүлүгү далилденген жана актерлор арасында дагы абдан кеңири таркалган. Эгер кыймыл аракеттин жардамы менен бир нерсени жаттоого аракет кылсаңыз, маалымат сиздин башыңызда жакшы сакталат. Коомдун алдында сөз сүйлөрдөн мурун даярдана турган болсоңуз, аны
кыймылдын аракети менен же бийлеп жатып кайталаңыз. Бул дагы абдан жакшы. Муну хореографтар жакшы билет. Үчүнчү кезекте дагы бир маанилүү нерсе бул туура тамактануу менен мээге күч кубат берүү. Туура тамактануу. Мурунку подкастта айтканбыз, суу жөнүндө эсиңиздердеби? Сууну жетиштүү өлчөмдө ичсеңиз мээ жакшы иштейт деп. Ошол таза суу ичүүнү унутпаңыз. Анан организмде керектүү болгон канттын жана энергиянын 20% мээге кетет. Элестетиңиз, 20%. Ошондой эле мээ кандагы глюкозанын деңгээлинен дагы көз каранды иштейт. Кант нормадан ашып кеткенде мээ белги берет жана ал кишиге сезилет. Киши даамдуу тамак жегенде мээ допамин бөлүп чыгарат. Ошондуктан бизге даамдуу тамактар жагат, өзүбүздү түм эле ой деп бир нече секунд болсо дагы бактылуу сезип калабыз. Бирок эң жакшы эмоциялар бир гана мээге эмес, ашказанга дагы керек. Кишинин тамак сиңирүү системасында 100 триллионго жакын микроб бар экени айтылат. Элестетиңиз, алардын тең салмакта болушу татаал нерв чынжырчасы менен байланышкан мээнин тамак сиңирүүчү бөлүгү үчүн абдан пайдалуу. Ошону менен катар дагы ашказанды айталычы, ал дайым экинчи мээ катары айтылып келет, ашказанчы. Андыктан пайдалуу жана түрлөп тамактануу ашказандагы микроорганизмдер үчүн абдан пайдалуу. Мээ клеткалары майдан тургандыктан майдан так кесер баш тарткан болбойт, жаңгак. Ал үчүн авокадо, балык, мына ушуларды жеп май кислотасы менен мээнин жаңы клеткаларынын иштешин өбөлгө түзүңүз. Ошондой эле достор, мээни эс алдыруу дагы абдан маанилүү. Анча-мынча стресс керек, ал биздин кооптуу учурлардан мобилизациялануубузга жардам берет. Стресс мээнин кортизолу гормонун иштелип чыгарат, кортизол гормонун. Аталган гормон кишинин ой топтоосуна чоң өбөлгө түзөт. Бирок узакка тынчсыздана турган болсоңуз, жогорку деңгээлдеги стресс мээ үчүн зыян. Мына ошондуктан аны маал-маалы менен эс алдырып турганга аракет кылыңыз. Аны менен катар жаңы тапшырмаларды коюу дагы маанилүү. Мисалы, чет тилин үйрөнүңүз, сүрөт тартыңыз, мээни сергитиңиз. Үй бүлөңүз, досторуңуз менен оюндарды ойноңуз, музыка угуңуз, бул да жакшы ыкма. Мээге өзгөчө дем бере турган калетсиз музыканын, ошондуктан аны уга турган болсоңуз, кишинин мээси активдүү болот. Гитара черткенди, пианино ойногонду билсеңиз үйрөнүп алыңыз, хордо ырдаңыз, билет сатып алып концертке барыңыз. Бул дагы мээнин өз иштешине жардам берет. Анан экзаменге жатар алдында даярданыңыз. Күндүз сиз жаңы бир нерсе үйрөнүңүз же сөз жаттаңыз, мээнин айрым клеткаларынын ортосундагы нейрон байланыштарды түзүп аласыз. Уктагандан кийин байланыш күчөп, жаттаган сөз же нерсе эсиңизге сакталып калат. Ошондуктан эс тутумду консолидациялоош үчүн уйку абдан маанилүү. Экзаменге даярданып жатсаңыз, уктап бара жатканда суроолордун жообун бир ирет кайталап алыңыз. Анан туура ойгонгонду үйрөнүңүз, эртең мененкисин уйку пайдалуу экени талашсыз, бирок 12-14 саатка эмесе, уйку 7-8 сааттык гана болгону жетиштүү. Ошондуктан убагында жатыңыз, убагында туруңуз. Негизи караңгы бөлмөдө уктап, эртең менен таңдын атышы менен тең ойгонгон жакшы. Таңкы жарык мээнин кортизолду иштелип чыгарышына жардам берет. Ойгоно баштагандан тартып, дал ушул кортизол гормонун канчалык бир күнгө иштеп чыгат. Мына ошону дагы өзүңүз көзөмөлдөй аласыз. Достор, эгерде сиз 5 эле саат уктап койсоңуз, анда ой жүгүртүүңүз начарлайт. Жетиштүү уктаңыз. Дал ушул ыкмаларды колдонуу менен бирге эс тутумуңузду жакшыртыңыз, мээңизди машыктырыңыз жана көлөмүн чоңойтуңуз, дагы бир чоң окумуштуу болуңуз буюрса. Мен болсо саатыбыздын соңунда баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам, катталганды унутпаңыздар. Аны менен катар достор, биз менен чогуу алдыңкы мүнөттөрдө, алдыңкы сааттарда керектүү маалыматтарды кабыл алыңыз, окуңуз, көрүңүз, үйрөнүңүз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубузду дагы бир жолу кайталайм. Жазганды унутпаңыз жана ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Биздин подкаст жактыбы, жагабы, жагып жатабы, кандай сунушуңуз бар? Бул тууралуу дагы жазсаңыз, кубаныч менен кабыл алабыз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн, бар болуңуздар, аман болуңуздар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.